Ош шаарындагы Борбордук стадиондо турабыз. Дал ушул мен турган отургучтардын, тепкич болгон отургучтардын түбүндө, башкача айтканда жер төлөөсүндө жалгыз бой 3 балалуу эне жашоо кечирип келет. Ал арзан турак жайдан үмүт артып, мамлекеттик ипотекага кезекке тургандардын бири. Анан жаңы катуу жааганда бул жерден уже өтөт. Кар жааган маалда суулар өтүп баштайт үстүнөн. 50 жаштагы Галбыбы Жамилова 3 баланын энеси. Жалгызбой апа балдарын багуу үчүн күндүзү көчө шыпырып, ал эми түнкүсүн Ош шаарындагы Борбордук стадиондо кароолчулук кылып иштейт. 15 жылдан бери турак үй ала албай убара. Барарга жери жок болгондуктан стадиондун жер төлөөсүндө күн кечирет. Балдары чоңоюп жумушка жарай элек. Чоң кызы 15 жашта болсо, андан кийинки уулу 7-класстын окуучусу. Балдары эс тартып мектепке бара баштагандан бери апанын жан кейиткен кайгысы турак үйгө айланган. Кантсе да балдарынын сабагын үзгүлтүккө учуратпай убагында мектепке жөнөтүп, өзү иштеп болсо дагы турак үй алууну көксөп жүрөт. Тажикстандан келгенмин, этникалык кыргыз болом. Анан кийин бул жерде жашаганыма 15 жыл болду. Үйгө документ тапшыргам 2012-жылы тапшырганмын. Жарандыкты 2009 алганмын. Ошол стадиондо 2007-ден бери иштеймин. Иштеп жашап келейтам. 3 балам бар, жалгыз бой энемин. Ушул жерде 15 жыл болду. Уже 16 жылга кетип атат. Ошол жерде жашадым. Мен анан көп бийликтерге көп кайрылдым. Жер үй жөнүндө ушул күнгө чейин чечилбей келет. Болуп туруп эле болбой калат. Анан ушул ипотекага ипотека алсам деп ойлонуп, анан кече жакында мына азыркы болгон мэрибизге бардым. Бирок ипотека алган менен мага мындай мамлекеттен жардам сураганым жеңилдетилген түрдө берилсе, баягы кымбат үйдө алганда эми көп зарплатам да мындай эсептеп келгенде жетпей калат экен. Ошого эми ушу мамлекеттен сураганым ушу мага жеңилдетилген жол менен ипотекага берсе. Эми балдарым чоңоюп калды азыр. Кызым 1 жашында келгенмин, азыр 15-ке чыкты. Балдарым чоңоюп калып, балдарым деле жакшы үйдө жашагысы келет экен. Эми сразу үй алганга шартыбыз жок, башка мамлекетке барып иштегенге дагы шартым жок. Балдарым окутушум керек. Ошон үчүн эми ушу ипотека болсо дагы алсам жеңилдетилген түрдө берилсе деп ойлоймун да. Анан мисалы үчүн сиздердин айлыгыңыздарга туура келбейт да ипотеканын шарттары? Ипотеканын шарттары биздин айлыкка туура келбейт. Мен тазалыктан 7900 алам, кошумча стадиондо кароол болуп иштеймин, 4100 аламын. Ошондо баягы эми жеп ичиш бар, баягы ипотека 12000, 15000ге дер экен да төгүшү. Ошого бизге туура келбейт экен. Балдарыңыз бар? Балдарым бар. Балдарым азыр акча табыкканга эрте. Бирок ошондой болсо да кичине жеңилдетилген түрдө берсе, баягы төлөгүчөн балдарым чоңоюп уже акча тапканга жетишип калат эле да. Азыр эми бул жакта кандай жашап атасыздар? Ошону айтып берсеңиз. Бул жакта жок, бул жакта 2014-кө чейин төлөп жашаганмын. Андан кийин Акпресске интервью берип, зарплатам жетпей, баягы светке, немеге отурган жериме 1000 сомдон төлөгөнмүн. Ошондо жетишпей калган Акпресске интервью берип, анан элден жардам сурап ошонткенимде, ошо маалда Кадырбаев мэр болгон. Ошондон кийин баягы эми ушунда үй жер алып чыгып кеткенге чейин жеңилдетип, ушу жерде иштегенине карап, зарплатасына, анда зарплата 2900 алганмын. Зарплатасына карап жардам катары ушу жерде жашап турсун, жашоо шартын жеңилдетип белгиле деп, ошон үчүн жашаган жериме төлөбөйм 2014-төн бери, светиме дагы төлөбөйм. Убактылуу жашап турсун деп эле эми. Убактылуу жашап турсун деп жок. Мен ушул жерге ишке келгенде үй жайым жок болгондон 2007-жылы келгенимде үй жайым жок, каттап иштегенге алыс дегенимде ушул жерден анан мага комната берген. Пока убактылуу жашап туруң, эми үй алып чыгып кетерсиз деп. Бирок ошого чейин эми зарплата менен үй алыш кыйын. Бир жерлерде барып иштеш керек. Балдарым кичине майда болду. Мен башка адамдарга ушу чет элге чыгып иштей албадым. Ошо толка зарплата менен жашап келдим да, үй ала албадым. Жерге документ ошол тапшырдым. 2012 тапшыргам, жерге да үйгө да тапшырганмын. Бирок жердин документи жоголуп кетип 2014-жылы кайра жаңыланып
кийин ошол Кадырбаев кетип Сарбашев келгенден кийин киргенимде жер берилсин деп кол коюп берди. Бирок картасы бүтө элек деп ушу күнгө чейин артка сүрүп келет. Анан кийин эми жер алган менен ага дагы үй салганга каражатым жок деп, анан бул мээрге дагы кирип, ошол ипотека болсо да жеңилдетилген түрдө мага жардам берсин деп суранып кирдим да. Демек азыр квартирага деле төлөгөнгө шартыңыз жок экен да? Квартирага төлөгөнгө деле шартым жок да, менен азыр ошо зарплата менен гана жашап келетам. Кошумча эми квартплатага чыгып эми эптеп 5000, 6000, 7000 эптеп таап төлөсөм болот. Бирок ошону ипотека болсо, эми баягы үй мага калат да, бирөөгө төлөгүчөм деген оюм бар да, ошо ипотеканы тездетип алсам дейм. Бул жерде өзү адам жашаганга болбойт. Бирок айла жок жашап атам да, ным, сырыс. Демек, эмне азыр кыш келип атат? Кыш келип атат. Ным дагы болобу, кандай болот ошо? Ным болот, себеби үйүм ичинен муздак суу өткөн, труба. Аны ороп койгонмун. Азыр эми ороп коюп, баягы суу неме болбойт да, суу ончо чыкпай калды. Мурда ашу орогонго акылым жетпеген экен, үйүм ичи жазга дейин кап-кара болуп баягындай карайып кетет эле. Азыр эми кичине болсо да ороп койгонума жакшы, бирок сырыс болот. Жылытыш дагы кыйын? Жылытыш деле кыйын, эми ичкериге электрический кылам, мындан да атайын өзүм печке кургулганмын, көмүр жагамын. Өзүңүздүн ден соолугуңузга кандай таасир? Таасирин берди, конечно, ден соолугум кетти. Бутум ооруйт, колум ооруйт. Бирок эмне кыласың? Эмнеси болсо да крышам бар деп жашап келатам да. Анан ошо сиздер менен иштегендерде көбүнчө ошо тазалык кызматкерлери ушул ипотекага келгенде чоң эле кызматкерлер алып, анан ошо рабочийлерге көбүнчө жетпей калат дейт да. Коллегаларыңыздан барбы үй алам деп, үй алгандар? Коллегиямдан бизде эми мына шыпыруучу, грузчик болуп иштегендерден бизде 70%-ын үй жок. Ар жерде жашашат. Бирок эми бизде коллегиябыз алып алганын эч билбедим, бирок андайды укпадым. Бирок неме бизге ошо үй жетпейт да, башка муниципалдык ишканаларга берип берет дагы, тазалыкка эч мындай берилбейт да, үй бериле элек ушул убакка чейин. Тазалыкка үй берилиптир деп уга элекмин да. Эч кимден көрө дагы элекмин. Жакшы, булар дагы эми мына стадиондон кечке дейин чоңойгон сайын стадиондон чыгып барып келгенде булар дос күтөт, башка күтөт. Менин эң ойлонгонум ушу балдарымды жакшы үйгө чыгарышым керек да. Булар дагы эми баягы үй алабыз, акча үчүн башка жолго бурулуп кетпеш керек да. Максатым ушул да. Ипотека болсо дагы, ушул сурогу чоң болсо дагы алсам, мүмкүн эми төлөп кетем деп. Жок, жашым боюнча мага айтпады, бирок мен башка жерден уктум да, ушундай өтө мындай жашы чоңдорго бербейт экенде, өлүп калса бирөө төлөйт, ким төлөйт деп ойлосо керек. Бирок эми аркамда балдарым бар, эми 25 жылга болсо дагы баштамгы төлөмөнү жок кылса, анан кичине суммасын азыраак кылып, арзаныраак кылып берсе алат элем.